Урматтуу туугандар, азыр бир ошо кечеги Подмосковада курулуп жаткан больницадагы биздин мекендештерге келдик. Баары тынч, эч ким өлбөптүр. Кудай сактап. Болгону болсо биздин ошо мекендештердин кийимдери анан кийин паспорт күйүп кетиптир. Ошого биздин мекендештердин өзүнүн обращениясы бар экендер. Ким сүйлөйт? Руслан өзүң сүйлөп кой. Бул жерде 2000 кыргыз иштебейт. Антипаника кылбагыла. Болгон 7 палата күйдү. Анын ичинде 7-8 кыргыз болуп чыкты да. Ошо күйгөндөр паспорт, кийим кечеси менен. Мындай ютубка жалган эме чыгара бербегиле. Бул жакта бизге деле зыян болот бекен, минус болот. Ошо айтар эмне башка. Бул жерден справка бериш керек болду. Анан сенин документиңди тарап кетиптир немеге? Интернетке тарап кетиптир Мен тирикмин деп паспорт. Мен Кудайга шүгүр, өртөнгөн жерим жок. Вот. Неден кыйкырып кыргыз туугандарды кыйкырып таап алдым. Ар бир палатага кирип атыпчы. Анан бул биздин мекендештердин түздөн-түз өтүнүчү. Азыр карантин бүткөндө биздин посольствонун жардамы менен документтерин тууралап берем деп атышкан экен. Бирок карантин апрелдин аягына чейин жылып кетти. Булар ушу городко чыга албай атыптыр. Өтүнүп жатышат, ошол документти бир чечип беришсе деп. Атак баары жакшы, тамак аш берип атыптыр, акчасын берип атыптыр, иштеп атышыптыр. Болду, Ошого справка керек, справка керек болот. Çok güzel.